adil ve da'vatul mazlum. Пайғамбар алейхиссалам башқа бір хадистерінде айтады, 3 дуа бар, ал ешқашан қайтарылбайды деді. Сөзсіз қабыл болады. Ал қайсы дуа десе, инсан бір зұлым чеккен учурда залимге қылған дуасы. Тақтап айтқанда, зұлым беруші инсанға зұлым чегіп атқан инсан қылған дуасы. Bir insan zulüm çekip atkan bolsa, bir insanın üstünden akça cep, başka cep urup, bir нәрсе кылып аткан болсо, жанагы урулуп аткан, зулум чегип аткан инсан дуа кылган болсо, анын дуасы кабыл кылып кайтарылбайт эч качан. Жанадагы имамул адил, адилеттүү падышадагы эгер дуа кыла турган болсо, анын дуасы эч качан кайтарылбайт, сөзсүз кабыл болот деди. А үчүнчүсү ас-саим хатта юфтир, орозо туткан инсан ифтар кылып аткан учурда, ифтар кылганга чейин же болбосом, ошол ифтар кылып аткан учурунда кылган дуасы эч качан кайтарылбайт деди. Мына Рамазан айынын берекеси, Рамазан айында эгер инсан орозо тутуп, эртеден кечке дуа кылса, жанадагы ошол ифтар кылып аткан учурда, оозду ачып аткан учурда, тактап айтканда, оозду ачып аткан учурда дуа кыла турган болсо, анын дуасы эч качан кайтарылбайт. Пайгамбар алейхиссалам башка бир хадистеринде айтат: "Лисаими фархатан ва иза афтара фариха ва иза лақия робба фариха." Пайгамбар алейхиссалам айтып атат, орозо туткан инсанга эки курсанчылык болот. Иншалла Рамазан айы келди, бардыгыбыз ниет кылайлы катуу бекем белди байлап. Орозо туткан инсанга эки курсанчылык болот деди. Бирөөсү ва иза афтара фариха бисоми. Ифтар кылып аткан учурда, оозду ачып аткан учурда курсан болот деди. Мисалы, инсан эртеден кечке эчтемке жебесе, ачкан инсан жаман көргөн нерсесинден курсан болуп жейт да. Ошого бир лаззат табып, бир аз ошодон рахат алып жейт. Бирок ал рахат башка инсанда жок. Орозо туткан инсанда эки курсанчылык, эки рахат бар. Бирөөсү ифтар кылып аткан, оозду ачып аткан учурдагы рахаты, ошол учурдагы курсанчылыгы. Эртеден кечке чыдап алдым, я Робби, күч кубат бергениңе шүгүр деп, ошол учурда оозду ачып аткан мезгилде өтө курсан болот. А экинчиси ва иза лақия робба фариха бисомихи. Кудай Таалага, Аллах Таалага жолуккан учурда өзүнүн туткан орозосунда курсан болот деди. Аллах субхана таала өзү башка бир пайгамбар алейхиссалам хадистеринде айтылат: "Куллу амали ибни адам юдаифу 70". Пайгамбар алейхиссалам башка бир хадистерде айтат: адам баласынын бардык амалдары 60 эседен же болбосом 7 эседен 700-600 эсеге чейин көбөйтүлүп берилет. Илля сыям, бирок орозо антип көбөйтүлүп берилбейт. Балким ва ана ажзиби, орозонун собуну мен гана бере алам. Мен гана кифая кылып, анын собуну мен гана эсептеп бере алам деди. Мисалы башка амалдарды периштелер эсептеп, мисалы бул инсан бир амал кылган болсо, бул инсан мынча сооп тапты деп эсептеп жазып коюшу мүмкүн экен инсан. Периштелер ошол инсандын башка бир амалдарын. Бирок орозонун сообуну эч бир периште дагы жаза албайт. Балким Аллах Таала өзүм жетиштүү мага деди. Өзүм гана анын сообуну бере алам деди. Орозо туткан инсан.